Ташуучу чаначтар эчкинин терисинен жасалат. Дал ушул кымызды дүйнөлүк бренд катары чыгарууда бүгүн атайын фестиваль өтүп жатат. Анда эмесе фестивалдын жүрүшүнө чогуу күбө бололу. Кыргызстанда акыркы жылдары түрдүү тармактагы фестивалдар биринин артынан бири өтүп кубандырууда. 24-июнь күнү да Борбор калаада кыргыздын улуттук суусундуктарын, анын ичинде кымыздын уникалдуулугун дүйнөлүк рейтингке көтөрүү максатында Кымыз базар аталышындагы фестиваль болуп өттү. Эң негизги максаттарыбыздын бизде ушу кымыз өндүрүүчүлөрдү көтөрүү, кымыз өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү, кымыз өндүрүүчүлөрдү мындай бир жаңы бир аянтчага алып чыгып, ошо кыргыз кымызы деп бренд катары Кыргызстандын ичинде, Казакстандын жана башка сырткы өлкөлөргө чыгуу максатында иш-чараны уюштуруп атабыз. Бүгүн майрам, актык майрам, көңүл конок шаттык майрам, сабасы да чогуу болгон таноо жарчоо, актык майрамды ачык деп жарыялоого уруксат этсиңиз. Көчмөн элдердин негизги суусундугуна айланган кымыздын жасалуу жолун кылымдар бою сактап келген улуу эл аны урпактан урпакка өткөрүп келген. Ошондой эле бул суусундуктун даарылык касиети зор экендигин дүйнө окумуштуулары далилдеп, биздин ата-бабаларыбыздын күч-кубатынын бирден бир себеби да дал ушул суусундуктун таасири экендигин тастыкташкан. Фестивалдын жүрүшүндө келген коноктор 7 дубандын кымызын даамдап, жайылган дастаркондон даам сызып жатышты. Муну менен катар төрдүү сүт азыктарынан жасалган каймак, сары май, айран, сүзмө, куру төңдүү табигый таза азыктарды эл астына алып чыгышты. Өзүбүз Жайыл районунан, Сусамыр айылынан, Кырташ жайлоосунан келдик. Бүгүнкү күнү ошо кымыз фестивалын угуп алып, ошого катышалы деп абдан сүйүнүчтүү болуп турабыз. Азыр катышып ошого келдик. Анан эми бул эң биринчи могу Сусамыр кымызды болсо өз колубуз менен баарын даярдайбыз. Сабага куюп келдик, чанаштарга куюп келдик. Сабаны дайыма таза ыштап, таза посуда эмесин сабаны жакшылап тазалап туруш керек, ыштап туруш керек, татынакай. Анан эле кымызды болсо өз орду менен татынакай кылып туруп куюп, жакшылап бышыш керек. Эң негизги эле мунун эмеси бышкандан болот да. Бул жердеги кымыз алып келген ар кайсы жайлоолордун өзүбүздүн эң мыкты кымызыбыз ушул деп алып келип, эми бул жерге келген кишилер өздөрүндө ар биринде добуш бере турган кагазча болот. Ошол менен аныктайбыз, жюри болот. Ошол менен аныктап, жылдын эң мыкты кымызы деген наамды ыйгарайлы деп чечтик. Кымыз жыттанган кыргыз урпактарына, өзгөчө айылдан алыс жайгашкан шаар тургундарына көчмөн элдин турмушун тартуулаган чакан майрамдык иш-чарада келген коноктор жакшы маанайда узашты. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.